Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, жалпы кесиптештер. Сиздер менен бүгүн дагы бир жакшы маалымат менен бөлүшкүм келип турат. Бул сайт Биоуроки сайты болуп эсептелинет. Бул сайттан биз бардык предметтер үчүн кроссворд түзсөк болот, жана ошондой эле ребустарды, тесттерди да пайдалансак болот. Ал сайт менен иштөөдө биз кадимки эле Google Chrome'го кирип, бул жерден биз Биоуроки сайтын издөө бөлүмүнө жазып, издеп алабыз. Мына бизге Биоуроки.ру сайты келди. Бул сайтта биз бардык предметтер үчүн кроссвордду түзө алабыз, жана даяр кроссвордду да колдонсок болот. Жана бул сайттан биз тесттер, ребустар, жана башка материалдар, китептер жөнүндө маалымат алсак болот. Бул өзү сайт айтып отургандай эле көбүрөөк маалыматты биз биология предмети үчүн тапсак болот экен. Эми биз бул жерден кроссворд бөлүмүн тандап көрөлү. Бул бардык предметтер үчүн пайдалуу маалымат деп айта алсам болот. Биз даяр кроссвордду да алсак болот, жана биз бул жерде ар бирибиз өзүбүздүн предметибизге жараша кроссвордду да түзүп алсак болот. Мына бул жерден биз кроссвордду түзүү бөлүмүнө кирдик. Бул жерден биз 20 сөзгө чейинки сөздөрдү жазып, ар бир сөздүн ортосуна үтүрлөрдү коюп кроссворд түзсөк болот. Мисалы, мен физика сабагынан түзүп көрөйүн. Физика, зат, кубулуш, деформация жана диффузия деп жазып көрөлү дагы. Бул сөздөргө мен кроссворд түзүп көрөйүн. Мынакей бул жерге биз создай бөлүмүнө киребиз дагы. Биз төмөн бөлүгүнө түшкөнүбүздө бизге бир канча азыркы биз жазып өткөн сөздөргө бир канча формадагы кроссворддорду бизге көрсөтүп турат. Бул жерден биз өзүбүзгө жаккан бир формасын тандап алсак болот. Мисалы, бул бөлүмдү тандай турган болсок, бизге картинка деп көрсөтүп турат. Бул бөлүмдү тандасак, бизге сүрөт түрүндө эле чыгарып берет. Биз бул жерден таблица бөлүмүн тандап алабыз. Муну тандап алгандан кийин бизге мынакей ноутбугубузга бул жерге көчөт. Бул биз ар кандай папка түрүндө дагы рабочий столго, же болбосо өзү каалаган бир папкага тапсак болот. Жана биз бул жерден открыть эле бөлүмүн басалы. Бул жерден бизге Word түрүндө бизге бул кроссвордду көрсөтүп берет. Бул айта кетүүчү нерсе, бул сайтты издөөдө биз интернеттин бар экендигин текшерип алышыбыз керек. Мына бизге мен бул кроссворддорду дагы бул сабактарымда колдонуп келгем. Азыр бизге жаңы кроссвордду көрсөтүп берет. Мына бизге жаңы кроссворд келди. Муну эми окуучуларга берүүдө кантип иштейбиз? Мисалы, бул жерге азыр бизге биринчи кроссворд деп коелу, же болбосо биз 7-класс үчүн түзүлсө, 7-класс деп жазып алсак болот. Бул жердеги бөлүмүнө биз бул кроссвордду түзүүдө суроолорду жазып алабыз. Мисалы, бул кроссворддо биринчи суроо деп коелу. Мына бул эки бөлүмчөсүн бизге көрсөтүп атат. Бул окуучуларга тапшырма берүүдө биринчи бөлүмдү колдонобуз. Ал эми экинчи бөлүмдө биз жооптору бар. Мисалы, мынакей биринчи. Бул жерге биз кроссворддорду тигинен жана биз туурасынан деп эки суроо түрүндө бөлүмчөсүн тандап алсак болот. Бизде азыр биринчи суроодо физика деген сөз турат. Бул физиканы деген сөз табууда биз бул жерге суроону жазып алабыз. Же болбосо табият жөнүндөгү илим деп коелу. Экинчи суроодо бизде азыр кубулуш деп турат.
Кубулуш суроосунда биз дагы бир суроо жазышыбыз керек. Айлана чөйрө өзгөрүү деп коелу. Мына ушинтип биз бир канча суроолорду канча сөз жазсак, ошончо суроону жазып алгандан кийин бул экинчи бөлүмүн кийинки бетке калтырабыз дагы. Бул жердеги суроону жазып бүткөндөн кийин бул бөлүмдү биз WhatsApp аркылуу же болбосо жөнөтсөк болот окуучулардын группасына. Же болбосо бул бөлүмчөнү биз принтерден чыгарып алып дагы колдонсок болот. Эми биз бул кроссворд эле түзүп калбастан биз бул бөлүмдөн ребустарды дагы колдонсок болот. Мынакей биз кадимки эле жанагы эле биоуроки сайтына келдик. Мына бул жерден биз ребустарды да колдонсок болот. Биз бул жерден кайсыны тандасак? Планета түрүндө тандайлы. Муну биз биология сабагы жана ошондой эле география сабактарынан да колдонсок болот экен. Мынакей планетага саякат деп чыкты бизге. Бул жерден биз мынакей биринчи суроодо ребуста турат. Терезе жана кандайдыр бир великандын сүрөтү. Мына экөөнүн ортосунда биз кандайдыр бир сөздү табышыбыз керек. Бул жерге биз туура жооп окно деп жазып көрөлү. Бул жерде мына биз окно деп жазганыбызда бул сөз кара болуп туура эмес экендиги көрүнүп калды. Бул эки сөздүн ортосунда биз океан деп жазып көрөлү. Мынакей бизге бул туура болгондо мындай болуп кызыл болуп көрүнүп калат. Эми биз бул жерде мынакей показать ответтин басып көрсөк, бизге туура жооп океан экен. Чындыгында бул жерде туура жооп болгондо кызыл бөлүмчөсү күйүп калат. Экинчи суроодо мынакей бул жерде 3 сүрөт көрсөтүлүп берди. Бул жерден биз кандайдыр бир туура эмес сөздү жазып көрөлү. Мисалы бул жерге азыр материк деп коелу. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бул кызыл болуп күйгөн жок. Бул себеби туура эмес сөздү таптык. Бул жерде показать ответин басып көрсөк, мына бул жерде бул материке деген сөз туура болуп келип чыгат экен. Мына ошентип биз бир канча ребустарды окуучулар үчүн колдонсок болот. Мына бул жерде биз яблоко жана эки сүрөт турат. Бул жерде туура жооп Азия деп жазып көрөлү. Мынакей бул жерде жашыл болуп калды. Бул дагы анда туура жооп болуп эсептелинет экен. Мына урматтуу колдонуучулар, биз бул жерде ребустарды дагы колдонсок болот. Жана бир канча маалыматтарды өзүбүзгө тиешелүү маалыматтарды колдонсок болот экен. Анда барыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүбүздүн предметтер боюнча маалыматтарды колдоносуздар деген ойдомун.